ушу Ас-Сафа камкордук фондуна дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Мен ойлойм, биздин кызматташтык мындан ары дагы уланат деген ишеничтемин. Бүгүн Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети буга чейин деле биздин мамлекеттеги Ас-Сафа камкордук фонду менен тыгыз байланышта иштеп келгенбиз. Ал эми бүгүнкү Ас-Сафа камкордук фондунун жетекчиси бул биздин мамлекеттеги Мухаммад Абдрахман мырза атайын ушул бизге биздин студенттердин, биздин мугалимдердин ден соолугуна камкордук көрүү максатында медициналык жабдыктар жалпы баасы 2 миллиондон ашык медициналык жабдыктардын атайын бизге тапшыруу жана ошондой салтанаттуу түрдө ачуу аз эми болуп өттү. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биринчиден ушул Ас-Сафа фондунун жетекчисине чоң ыраазычылыгымды билдирем. Жана ошондой эле биздин мугалимдерге тиешелүү шарттарды түзүшүбүз керек. Жана алардын ден соолугу дагы биз үчүн өтө маанилүү. Ден соолугун камкордук көрүүдө биз ушул бүгүнкү медициналык жабдыктар мен ойлойм ушул биздин студенттер жана мугалимдер үчүн алардын ден соолугуна баягы саламаттык сактоого дагы жалпы эле студенттер арасында башка окуу жайлар үчүн дагы биздин ушул бүгүнкү келген медициналык жабдыктар сөзсүз пайдасын тийгизет деген ишеничтемин. Бир студенттерге бекер түрдө кызмат көрсөтөт, ал эми мугалимдерге дагы биринчи жылдары ушул бекер ар бир мугалимдерибиз дагы өзүнүн ден соолугун чыңдоо жана ошондой эле ар кандай оорулардын алдын алуу максатында сөзсүз ушул УЗИден бекер өтүүсүнө биз шарттар түзүп беребиз. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في جامعة Арабай وافتتحنا قسم. Саламатсыздарбы. Ишеналы Арабаев атындагы университетинде клиниканын ачылышына күбө болуп жатабыз. Бул окуу жайдын мугалимдери жана студенттери үчүн клиника абдан маанилүү. Эми өзүмдү тааныштыра кетсем, менин атым Мухаммад Абдурахман. Кувейттеги Ас-Сафа кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү жана ошондой эле Кыргызстандагы бул борбордун жетекчисимин. Өзүмдүн фонд жөнүндө айта кетсем, биз Кыргызстандын ичинде көптөгөн кайрымдуулук иштерди алып бардык. Анын ичинде чоң ооруканаларды, социалдык шарчаларды, мектептерди, жаш балдар үчүн интернаттарды курдук. Буюрса, ушундай жакшы иштерди Кыргызстан ичинде жасаганга болгон күчүбүздү жумшап, кайрымдуулук иштерди алып барып тапшырып бергенге дайым даярбыз.